Саламатсыздарбы? Бізде бүгін қонақта профессор Сулайман Қайыпов. Рахмат уақыттап біздің студияға келгеніңіз үшін. Мына жыл аяқтады, 22-ші жыл, 23-ші қандай маңайда тосып атасыз жылды, жана қандай болып атат өзгөрүүлөр коомдо эмнени белгилей кетсе болот? Рахмат. Эми уақыт улам жаш илгерлеген сайын уақыт деген зуулдап эле ылдам өтөт экен. Өткөн жылы ушу күндө отыруп сүйлөшүп аттык эле 1,5 саат мурдагыдай эле көрүнөт мага. Эми мына азыр дагы 1 жыл өтүп кетти деп кеп кылып жатабыз. Өмүрдүн берекеси кетип, уақыт абдан кыскарып калат экен. Мына ошентип 2023 жылга кирип келдик. Илгери жаш кезде ойлочу эмес белек 2000 дегенде жыл болчу эле 1901 деп эле жүрө берет деп. 2000 болгондо абдан таң калып, эми 2000дин дагы 4төн 1-ин жашап койдук дегенге жатат да. Бул кылымдын дагы жаңы баштаган кылымдын чейреги өтүп кетти деген. Эми жаңы жылды Нарын мырза өзүңүз билесиз, бул өзү мындай бир философиялык мааниси бар жыл экен да. Адамдар ушул күнү ойлойт экен, бул 1 жылдын ичинде деги эле өмүрүмдө эмне кылдым, эмнеге жетиштим, эмнени жасай алдым, өмүрүм кандай өттү деген сыяктуу суроолорду өзүнө берип, анан кийин ошого жооп издеп, жооп таба албай калса атаң көрү деп өкүнүп, жооп тапкан болсо компоюп калып, ушул экен ушу жаңы жылдын, бул жаңы жыл майрамынын керемети ушул экен да. Эми жаңы жыл дегенде ар ким ар кандай айтып атат. Мына азыр эми социалдык тармак деген бир балакет чыкпады беле. Ошону карап көрсөң, жаңы жылды аябай жамандап жаткандар бар. Бул өзү мындай дейт, тигиндей дейт. Кээ бирөө мусулман болмуш болуп алат. Мусулман да эмес, сөзүнө карап отурсаң, исламдын эч нерсесин билбейт. Муну чылк эле капырлардын иши бул дейт. Андан кийин ушунчалык кетет, ушунчалык бара берет тереңдеп. Мисалы үчүн Иса пайгамбарга байланыштуу нерселердин бардыгын ушунчалык жамандыкка айландырат. Мусулманчылыкта пайгамбарлардын бардыгын тааныш керек жана кабыл алыш керек да. Парыздардын бири ошол эмеспи? Пайгамбарлардын баарына, түшкөн китептердин баарына сый урмат менен мамиле кылыш керек дейт. Мына демократияда, биздин ислам дининдеги демократия, биздикилер исламды билбейт же башка. Ушу жаңы жылда дагы жаман деп чыгарсак деген ушундай бир топ майрамдабаш керек. Майрамдабаш керек. Ушуну майрамдап койсо эле адамдар адамдыктан чыгып калат экен. Ушуну майрамдап койсо эле Кудай Таала баарын алып барып туруп, ушу тозоктун төрүнө отургузуп коет экен да. Ушунчалык эч нерсени түшүнбөгөн, ушунчалык дөдөй адамдарды окуп отуруп таң каласың да, ушундай экен бул деп. Көбүрөлөр тескерисинче апыртып атат. Эми мындай алганда чын эле бул майрамды майрам мааниси эмне бул? Майрам ар кандай бир күндө ошол күндү алып, күндөрдүн баары эле бирдей өзү. Ар кандай бир күндү алып адам ошо күнү бири-бирине жакшылык тилөө, бири-бирин бир нерсе менен куттуктоо, бири-бири менен катташуу, достуктарды жаңылоо, тууганчылыкты жаңылоо үчүн убакыт деп атап алса жаман болобу? Жаман эмес да. Кээ бирөөлөр айтат, жок дейт, бул динде, китепте айтылган гана майрам, айттар, курбан айттар, ушулар майрам, анан жума күн майрам, калган бар эч нерсе эмес дейт. Өзү негизи мындай дүйнөгө карап көргөнүңдө майрамдар 3кө бөлүнөт экен. Мамлекеттик майрамдар, улуттук майрамдардан, мамлекет тарабынан белгиленген күндөр майрамдар, анан үрп адат майрамдары, анан диний майрамдар болуп бөлүнөт экен да. Бизде эми Ноорус, бул биздин үрп адатыбыздан келген, ата салтыбыздан келген майрам.
Анан ошону да жаман дейт. Мына жазып атат азыртан эле. Ноорuz деген бул балакет дейт, ал болбойт дейт да. 1 январь болбойт экен, Ноорuz деген дагы жарабайт экен, ушундай экен да. Кээ бирөөлөр жазып атат, арабтардын майрамы биз майрамдабайбыз деп, динди да жамандап атат. Мунун баары эмнени көрсөтөт? Ушу майрам күндөрдө, мына 2-3 күн өтүп кетти. Биздин коомдо бир нерсени жете түшүнбөгөн, бир нерсени ойлоп аягына чыкпаган. Ал эмес ойлонуп баштай элек бирок кажылдап сүйлөп жүргөн кишилер абдан көп экен да. Ушул майрам күндөр айрыкча ушундай адамдардын, ушундай типтердин баягы кайнап чыккан учуру болот окшойт да. Коомдо эмне болсо, коомдо кандай процесстер жүрүп жатса, ушул майрам күндөрү аябай жаркырап, бардыгы суунун бетине чыккан көбүктөй бажырайып чыгат экен да. Мына ошолорду окуп отуруп интернеттен, башка булактардан ушу таң калып, кыргыз коому мындай жалпы көрүнүшүн эмне экендигин түшүнүп каласың. Албетте өкүнө турган нерсе абдан көп. Мына мен бир мисал келтирип коеюн. Жаңы жылдын алдында президенттин жарлыгы менен 200дөн ашык кишиге наам жана сыйлыктар берилди да. Эми ошо да жаман эмес. Мамлекет ошону бербеш керек экен. Мамлекеттен ошону алган кишилер дагы жаман деп айтып жатат. Алган кишилер дагы ушуну жазып атат. Бул мамлекеттин сыйлыгы, анан кийин эмне ушундай деп жазып жатышат. Ал эмес бирөө жазуучулар союзунан өткөн экен, бул эмне жазуучулар союзу? Жазуучулар союзу деген жаман деп, аны да жамандап жатышат. Иши кылып эмне болсо, көзүнө эмне көрүнсө, ошонун бир жерин кармап алып, анан капкара көрсөтүп, ошонун бардыгын жамандап отурганга көнүп алган, ошол оору менен ооруп калган адамдардын, жаш эле адамдардын бар экендиги өтө өкүнтөт да. Мисалы үчүн, муну мамлекет азыр эми ар бир киши миллионер болуп жашай турган шарт болсо, эч бир проблема жок болсо, психологиялык жактан адамдар ушунчалык бейпил тынчтыкта жашаса, маселе жок болсо коомдо, эми андай эч качан болбойт да. Адам коомдо болбойт ал. Ал коммунизмде гана болот деп биз окуганбыз, бирок коммунизмде идеал болчу. Ошондо эле айткан, ал идеал бол, ошого умтулуш керек деп. Ой жаман эмес да. Анан ал ошондо идеалда гана боло турган нерсе. Эгер ошол идеалдагы болуп кала турган болсо, анда эч кимдин көңүлүн кандайдыр бир себеп менен көтөрүүнүн да кажети калбай калат. Сыйлык берүүнүн кажети калбай калат. Наам берүүнүн кажети калбай калат. Эч нерсенин мааниси жок болот. Ошол убакта жоюп коюш керек да, жок да. Эми азыр мындай болуп турган татаал убактарда өлкөнүн жетекчилиги болобу, же болбосо жөн эле башка бир коомдук уюм болобу, адамдарды ушу көңүлүн көтөрүш үчүн, дагы жакшы иштерге шыктандырыш үчүн мындай убактысын бир мезгилде, ошол бир убакта мындай сүйүнүч, жакшы ойлорду ойлоп калыш үчүн бир себеп таап, жок дегенде жакшы сөзү менен көтөрмөлөп коет да. Булардын бардыгы биздин коомго керек болуп жатпайбы? Керек да бул өзү. Анан ушунун баары туура эмес деп жатат. Ал эмес сыйлык алган кишилер мамлекеттин кулу болуп калат эмес. Мамлекеттин кулубуз да барбыз эми чынын айтканда. Мен мисалы үчүн мен өзүм жаран катары мамлекет болбосо менин эмне керегим бар чынын айтканда. Ал мамлекеттен сыртта жашайм дегендер жашай берсин. Мисалы үчүн мамлекет бар үчүн биз барбыз. Ушул кыргыз мамлекети бар. Ушу байрагыбыз көктөрүп турат.
гимнибиз жаңырып атат. Гербибиз турат. Мына ошолор биздин символдорубуз, бизди дүйнөгө тааныткан кыргыз деген эл бар. Шулардын мамлекети бар, мамлекети бул деп көрсөтүп турган символдорубуз турат да. Бийликте президентибиз турат, бийликтин бутактары турат. Жакшы иштеп атабы, жаман иштеп атабы? Ал 10-чу маселе. Себеби бүгүн татаалдык болбосо, ал татаалдыкты жоюуга аракет кылыш керек. Бүгүн сизди канаттандырбай жатса, эртең канаттандырып турган болуп калат, өнүгөт. Эң негизи бар болушу да. Бар болгону. Бар, мамлекетибиз бар, биздин эң зор бактыбыз ошол эмеспи? Ошон үчүн мына дүйнөдө биз эмеле эмес, дүйнөдө мамлекет дегенде ошол мамлекеттин жараны болгон ар бир киши ошол мамлекет үчүн күрөшөт дагы. Керек болсо жанын берет да. Согуштарга барып, өзүнүн жандан кымбат эмне бар, өмүрдөн кымбат эмне бар. Ошол өмүрүн дагы мамлекет үчүн жумшап жиберген баатырлар бар да. Эми ошолорду карабай туруп эле, ал эмес, мамлекет көңүл буруп койгон киши жаман киши. Мамлекет татыксыз деп жазган. Жок, татыксыз дебейт да, маселе ошол жерде да. Татыксыз дебейт. Ошо татыксыз деп жазса, мисалы үчүн, мен да сыйлык алдым, ошо мен да жазып атат да. Бирок татыксыз деп бир киши айткан жок. Татыксыз дебейт. Сындап аткандар да татыксыз дебейт. Жөн эле сыйлык алып койгондугунун өзү сенин итчилигиң болуп чыга келип атат да. Кызык. Ушундай таң калыштуу нерселер дүйнөдө болот экен да. Анан мына акыл эсин карап отуруп таң калам да. Эми бул жерде ошол татыктуулук жана татыксыздык маселеси козголсо, эң сонун болбой беле? Бул татыктуу экен, бул татыктыз экен деп туруп, ошолордун бардыгын талдап берген бир акылман болсо, мен анын колун өбөтөлөм да, эңкейип туруп. Бул ошондой жок да. Тигил сатып алды, тигил тууган аркылуу алып кетти, муну тигинтип беришти деген эмес, жөн эле алган үчүн. Жөн эле алган үчүн эле, ушу алган үчүн эле болду, бир аштай төгүлдү деген сөздөрдү жазып жатышат да. Эми ушуну карап отуруп дагы ойлоном да, биздин коом эмне кайда баратат? Эмнеге баратат? Şu mamleketimiz, Kırgız'ın bir ile mamleket var, şu Kırgızstan degen. Anan uşunu jamandap ele, mamleketni jamandap, mamleketin başındagılardı jamandap. Anan keyin baарын jamandap. Al emes, oşo mamleket көңүл буруп койгон, сыйлык берип койгон, наам берип койгон кишилерди булар таптакыр эле кишиликтен чыкты деп эсептеп атса, бул өзү кандай коом болот? Эмне кайда баратабыз? Эмне болуп баратабыз? Деген маселе да. Анан мен мурда мынтип ойлочумун. Эми орусчасы самоутверждение деп коет эмеспи? Өзүнүн бар экендигин билдирүү. Мен да бармын деп үн чыгарып, өзүнүн бар экендигин элге жар салуу, өзүн өзү таанытууга аракет кылуу сыяктуу аракеттер го деп ойлоп жүрчүмүн, бирок жок. Мен жүздөгөн нерселерди окуп көрүп, жазууларды ойлодум. Демек бул жөн эле илдет экен. Биздин улутка, биздин улуттун адамдарына тийген илдет экен да. Ушундай экен бул. Бул илдеттен арылбасак, жалаң эле негатив менен. Эми ушундай күйөсүң Кыргыздын жаратылышын да жамандайт. Şu Kırgız elin жамандайт, жерин жамандайт. Кыргызга таандык эмне болсо бардыгы жаман болуп чыгат да. Эмне жакшы? Ким билет, бир жактарда жакшы нерсе болсо керек да. Анан кээ бирөөлөрүнүн гана Европанын эң жаман жактарын жакшы деп мактап калгандарын окуп калам. Эми ал оор да, бул өзү нигилизмдин эң жеткен жери ошондой болуп атат да. Биз ошол кандай кылсак дагы канткен менен биз
şu коомдошуу, бири-бирибиздин сөзүбүздү угуу, bir ortak fikir jaratуу, ortak göz karaş jaratуу, maalumattарды ырааттуу жана акылга сыярлык деңгээлде алмашуу, ошол маалыматтарды өздөштүрүүнүн жолун билүү, анан bir göz караш жаратуу, ошо göz карашты билдирүү маданиятына ээ болуу жагынан абдан артта калган экенбиз деп калдым. Мен бул өзү турмуштун өзү аныктайт да муну. Менин башыман bir окуя өткөндө 1976 жылы 76 андан бери канча жыл болуп кетти. Ошол жылы мен бир нерсеге таң калгам. Мисалы, мен Сузак районунда апам ооруканага жатып калды. Сузак райондук ооруканасында. Мен күндө барып академияда иштейм, суранып алып, Жалалабадтан күндө тамак алып берем, көрөм, ушундай алып жүрөм. Bir ай болду. Ошол жерде bir чайкана бар. Анан ошо bir ай бою апамы көргөндөн барып чайканадан чай ичем. Барам, унчукпай барып эле чай барбы дейм. Мындай таң калып карап, бар дейт. Кандай чай дейм, аны сурайм, ишил барын сурайм. Мындан бер. Канча болду дейм, ошо төлөп, анан кийин алып кирип кетем. Бирок мага абдан ошо bir ай бою мага көз караштар такыр башкача экенин байкап жүрдүм да. Көрсө мындай экен да, эшиктен келет экенсиң, ассаламу алейкум дейт экенсиң, алейкум салам дейт экен. Анан кийин чай ичели деп коюп кирип кете берет экенсиң, керектүү нерсени аркаңан 1 сомго ылайыктап туруп алып берет экен, ошо 1 сом болчу ошол убакта. Чайыңды ичип алып 1 сомду табактын үстүнө коюп кете берет экенсиң. Кандай жөнөкөй кара? Татаалдашпаган, жөнөкөйлөштүрүп койгон. Абдан жакшы, салам айтасың, али калат. Каалаганыңды айтасың, алдыңда даяр болуп калат. Сен керектүүнү аласың дагы, акысын таштап коюп, унчукпай рахмат деп чыгып кете бересиң. Кандай жөнөкөй да, маданият ушундай жөнөкөй да. Анан ошол жерде адамдар отуруп алып, кечинде отуруп алып, топ-топ болуп алып сүйлөшөт экен. Өзбек улутунан да, өзбектердин чайканасы ошол жерде отуруп сүйлөшөт экен. Сүйлөшкөндө ушундук маалыматтар алат экен. Анын ичинде юмор бар, маалымат бар, улуттук маселе бар, жалпы адамзаттык маселе бар, дин маселеси бар, маданият бар, искусство бар да. Бардык турмушта керек болгон бардык нерседен орду менен бар. Анан ошонун негизинде анан сүйлөшүп отуруп, муундардын ортосунда мамиле түзөлөт экен, түзүлүп калат экен. Аксакалдар сүйлөйт экен, жаштар угат экен. Угуунун же болбосо угуп отуруунун, же болбосо сүйлөөнүн маданиятына үйрөнөт экен. Анан ошондо оюма эмне келди? Бу биздин өзбек туугандарды улут кылган ушу чайкана турбайбы? Чын эле ошондой да. Бу чайкананын адамдарды социалдаштыруу, коомдоштуруу ролу абдан чоң да. Аны да эл өзү таап алган. Аны бирөө жасап берген эмес, мамлекет эмес, шуну сен жаса, ушундай кыл деген эмес. Эл өзү таап алып туруп, анан ошону ушундай кылып колдонгондо, ошондон кийин мен чайкана десе, биринчи иретте ошо Сузакта көргөн чайкананы эстейм. Чайкана бул маданияттын жери. Ал жер жөн эле барып эле биологиялык баягы зарылдык же болбосо жөн эле курсакка оозуңдан керектүү заттарды ашказанга салып коюу эмес да жер. А жер ошол отурушу, турушу, сүйлөшүү, тамак жеши, тамакты да алышы, ушулардын ал эмес оозу мурдуңду кыбыратышыңан бери ошол чоң маданият болуп калат экен да, бирин-бири көрүп, бирин-бири угуп отуруп. Анан эң негизгиси бирин-бири укканга үйрөнөт экен. Сөзгө конок бергенге үйрөнөт экен, бирин-бири сыйлаганга үйрөнөт экен. Анан кийин мен кошулуп жүрдүм, мени коноктоп кошуп алышты. Абдан күлүштү мага, себеби биринчи bir ай мурда кандай элем, эми кандай болуп калдым деп. Мен ошондо мындай кандай болгон менен да барып академияда иштеп калган bir жыл болсо дагы мындай илимий анализ жасоого аракет кылып жүрдүм да. Ошо
Эми bizde şunday eкен да, bizde эми жанагы Ширине сыяктуу же башка бир уюмдарыбызда жок экен, тең туштар топтолот экен, ал башка. Анан кийин көбүнчө тойлордо, аштарда жолугат экенбиз. Анан биздин социалдашуу, мына бири-бирибизди угуу, биримдиктүү, бирдиктүү бир улуттук позицияны, бир улуттук көз карашты, улуттук ой жүгүртүүнү, улуттук тип мышления деп айтып атпайбы орустар. Ошондой бир нерсеге жетип, баягы консолидированный, улуттук консолидация процессинин аягына чыгып калган бир монолиттүү топ боло албай аткандыгыбызды ушул жаңы жылда көрүп мен абдан капа болдум. Жанагы чайкананы дагы эстедим да, ушу эми муну бир нерсе жасаш керек, адамдар жасаш керек, коом жасаш керек. Мамлекет бул структура, бул каркас, бул машина. Мамлекет бар нерсени тең үйлөштүрүп берип турса, бирөөнүн акылын бирөөгө жедирбей турса, максат ошол да. А калган иштин бардыгын эл жасаш керек. Эл өзү жасап, мамлекетке идея берип туруш керек да. Жок, биздин адамдар ошо мамлекеттин ар бир кадамын жамандап, ушуда өлкө болду дегендер бар, ушуда мамлекет болду дегендер бар. Жөн эле туруп эле киминди сындай берет. Андай болбойт да. Герибиз жаман, муну кайра тартыш керек деп чыгышат. Кайры жаман десең айта албайт. Тууну сындашат. Бул мындай, анан мындай, тигиндей, мындай деп сындашат. Иши кылып бизде сындалбаган эч нерсе калбаптыр. Бардык нерсени ушу сындап, талкалап, жамандап келет экен, себеп таап жамандайт экен. Şu менин бир-эки журналист иним бар. Ошолор мени жамандай албай жүргөн экен. Ушул себеп табылды. Кыргыз Республикасынын илиминин эмгек сиңирген ишмери деген наам алды. Бул адамдыктан чыкты булагабыз деп мени дептерине чийип коюшту. Кызык. Мына ушундай жаңылыктар. Бир 6-7 мүнөт калыптыр. Академияда кандай эмнелер болуп атат, өзгөрүүлөр? Жаңы президент шайланды. Ооба. Андан илимий жагынан эмне болуп атат? Жаңы президент шайланды, эми жаңы демилгелерди, жаңы кадамдарды күтүп атабыз. Эми азыр биз кызматкерлербиз да. Бирок менин айтайын деген сөзүм бир аз башка. Себеби академияны азыр жамандагандар көп. Келип жакшы сүйлөп коюп, анан артынан чукулаган чоңдор көп. Академия деген чоң нерсе. Мунун жери, имараттары, башка материалдык негиздери абдан бай. Имараттары шумдук. Отсаттын өзү эле канча. Бул көзү кызаргандар абдан көп болот экен да. Муну элдин баары билет, бирок айтпайт да. Атын айтпайт. Мен да атын айтпайм азыр. Бирок элдин бардыгы билет. Ошол ал адам өзү да билет да, эмне кылып атканынчы. Бирок эми академияны мындай деп айтайын, академия чындап эле баягы биз билген. Сиз менен биз Москвада Эстер академиясында окуп, анан иштеп да жүрбөдүкпү? Мына ошол академиялык система, ошондогу академия деген илимий мекеменин иштөө принциптери, отчет алуу, маселе коюу, аны иштетүү, андан майнап чыгаруу, андан кийин турмушка ашыруу жактары бузулуп калган экен да. Бузулуп калыптыр. Россия сактап калган болуш керек, алы бизде андай болбоптур. Себеби академиянын башына көп жылдары академиянын эмне экенин билбеген кишилер келип отурган окшойт да. Анан азыр эми кырды алгандай болуп турат. Менин билишимде, мен ушул академиянын кызматкерлери катары айтып коеюн, мен ажердин кызматкеримин. Академия мамлекетке эмне сунуш кылышын билбей турат. Мамлекет болсо академиядан эмне талап кылышын билбей турат. Экөөнүндө тең бир компетентсиздик деген оору болуп атат да. Анан коом эмне болуп атат?
Коом бир нерсени сөзсүз жамандаш керек да. Академияны жамандап атат. Bir jurnalistmin деген bir bala, jurnalist emesi ekan, biroq jurnalistmin деген bir ekan. Hiç bir sözünde, hiçbir termininde, je bolsa turuşunda, ününün, tonunda hiçbir jurnalistik elementni göre algan jokmun. Birdemelerdi surap atat, akademiya tiyешес suroolordu surap, akademiya авышкалардан анан не чайканасы бирдемесе экен, ушундай экен, мындай экен деп атат. Өмүрүндө академияга ошо биринчи келсе керек, бирок академия тууралуу ушундай заказдарды беришип, академиянын абирин кетирип, эми ушул биз бири-бирибиздин абирибизди кетиргенге уста болуп алдык да. Ошонун абирин кетирип, анан кийин аны жоюп, анан ушинтип окшойт да, бирок академия жоюлат деген сөз ал республиканын жарымы жоюлат деген сөз да. Себеби илим жок болсо, илими жок болсо, математика өнүк болсо, физика өнүк болсо, химия өнүк болсо, азыр мына эми нанотехнология деген чыкпадыбы? Бул өнүк болсо, фундаменталдуу илимдердин натыйжалары болбосо, ал натыйжалар технологияга айландырылбаса, ал эл чарбачылыгына пайдасы болбосо, анда кандай өлкө болот? Анда биз баягы эле потребительдер болуп калабыз, а производительдер башка болуп калат да. Өндүргөндөр башка, биз башкалардын өндүргөндөрүн пайдаланган гана адамдар болуп калабыз дагы, ошол өндүрүшчүлөрдүн кулу болуп калабыз да. Азыр такыр башка да. Азыр мына дүйнөдө өндүрүш өзгөрүп кетти. Баягы Советтер Союзундагыдай деп ойлоп атат. Биздин кишилердин көбү менен сүйлөшсөм, ошол кездегин айтат, 50 жыл мурда. Азыр ар бир деталин башынан аягына чейин иштеп чыгуунун кереги жок, өзүң иштебейсиң. Азыр монтажный производство, же болбосо монтаждоочу өндүрүш башталды да. Бирин бир жактан аласың, бири адистешип кетти да. Мотор чыгарган бир жак, дагы бирдеме чыгарган бир жак. Ошолордун бардыгынан сатып алып туруп, каалаган машинаңды каалагандай кылып туруп, конструкция жасап алсаң, боло бере турган доор келди да. Биздин доор келди да. Биздин доор келди. Аларды мындай алганда, көптөн алганда арзан болот. Сатып алып туруп, ал монтажды биздин балдар шумдук жасайт да. Ошентип монтаждоочу өндүрүш келген убакта биздин ошо турганыбыз жакшы эмес да. Мына автоматика институту бар Манаста. Академияда автоматика институту. Бул эми кандай мыкты иштерди жасаса болот? Бул кандай институт эле мурда? Анан ушулардын бардыгын жоюп туруп эле, анан гуманитардык бир-эки институт калтырып, алардын дагы бир немесин бир жака берип, анан отургузуп коюп, бул туура эмес да. Азыр эми ошого баратат, бирок өлкөнүн жетекчилери мен ага жол бербейт го деп ойлойм. Ага жолу эч качан бербейт, анткени муну кимде болсо билип турат. Мындай болбошун. Кимдин бул ишти баштап атканын дагы баары билип турат. Менимче ага жол бербейт го деп ойлойм. Академияны эгерде академия кылып сактап кала турган болсо, фундаменталдык илимдердин үйү катары сактап кала турган болсо, илимдин бир элитасы, илимдин нака өнүккөн жери, илимпоздорду даярдаган жер катары сактап калса гана өлкө болот да. Мына Казакстан жоюп ийген мурда. Казакстан жоюп ийген. Бул Орто Азия элдери ушундай да. Башында кишини жаман көрсө, ал башкарып аткан жерди жоюп жиберет. Бул ушундай кылыгыбыз башынан бар да. Кытайда да ошол, Японияда да ошол, Кыргызстанда да ошол, Өзбекстанда да ошол, Казакстанда да ошол да. Анан жоюп жиберип анан отуруп калат жайладым деп. Мына эми Казакстан баягы илимдер, улуттук илимдер академиясын мына кайра куруп, Токаев өзүнүн жарлыгын чыгарып отурат да. Эми кыйын болот. Кайра баягыдай монументалдуу академияны түзүп чыгыш кыйын болот. Себеби негизи бар эле да. Ошону сактап калган жок. А биз сактап калдык атын, а ичинин бардыгын чиритип, иштөө механизмдеринин баарын бузуп жиберген экенбиз да. Эми азыр кайра башташ керек.
жанагы номенклатурадан башташ керек. Архивдик кызматкерлерди алып келип отуруп алып туруп, кайсы документ кайда кетет, кайсы документке канча мүнөттө жооп бериш керек, канча күндө жооп бериш керек. Жок дегенде ушул документтин жүгүртүлүшү жолу коюлуш керек да. Андайын анан дагы ошол академия азыркыдай тура берсе өнүкпөйт. Анткени өлкө, академия, ВАК, мынабу парламенттеги илимге жооп берчү бөлүм, билим берүү министрлиги, билим берүү жана илим министрлиги деп атпайбы? Ушулардын бардыгы биригип алып, отуруп, өлкөдөгү биз иштей турган бардык илим тармактары боюнча биз иштей турган темаларды тактап чыгыш керек да. Тактап чыгып туруп, приоритеттүү багыттар мына бул деп bir 5 багытты алыш керек. Мына Кытай жакында 6 багытты алды. Тактап туруп, ушул 1,5 миллиарддык Кытай 6 багытка ушул негизге күчтүү жумшай турган болду. Бирок калганын унутуп калбайт. Биздикилер мына 6 эле жетет, калган жок дейт да. Жок, андай эмес. Калгандар өзүнүн жолун бара берет, бирок жанагы 6 багытты абдан күчтөндүрөт. 6 тең укмуш жаңы багыттар. Мына биз ошону жасаган жокпуз. Айтсаң айтат, жасайбыз. Биз жасап атабыз дейт. Бир кагазды көрсөтөт, ал эмес да. Муну кадимки мамлекеттик комиссия иштеп туруп, мынакей мынабул багыттар, мынабул темалар, ичинен темаларды институттар өздөрү тактап алсын, майда темаларды деп туруп, парламенттен өткөрүп, бекитип, реестрин түзүп коюш керек да. Ошондо ал мыйзамдуу болот дагы, академиянын президенти министр финансовго барып мынча акча бөлүп бер деп жалдырап отуруп айтса, ал автоматтык түрдө өзү иштейт да. Эгер парламент болса, алар долбоорго айланат, долбоорду утуп алган киши иштейт, долбоордун ичинде айлыгы болот, айлык да сурабайт да. Ошондой механизмди түзмөйүнчө, эми бул жаңы нерсе эмес, муну элдин баары билет, чет өлкөлөрдүн баары ошентип иштейт. Ошол эле велосипедди кайра ойлоп чыкпай эле, ошол эл колдонгонду колдонсок эле биз алдыга жылып кете турганбыз да. Ошо эл колдонгонду колдонбой жөн эле отуруп алып эле, бизде ушундай экен, отуруп алып эле бирдеме күткөндөй отура берет экен. Мисалы үчүн ушул чоң жактардагы иштеген аябай көп топтор отурат, жаштар отурат. Ошонун көп иштебейт экен да, жөн эле отура берет экен. Ошол жерде 15 жыл иштедим деген кишиден кызматтан жогорулап туруп бирдемени сураса эчтеме билбейт. Садыр Нуркожоевич өзү сурап атпайбы? Ошончо жыл иштеген киши өзүнө тиешелүү маселени билбейт, отура берген да. Анан катары коюп коюп турбайбы, ошол кезеги келгенде чоңое берет экен. Ушулардын бардыгын метпейинче, кайрадан жаңылап түзүп чыкмайынча, ошол илим дагы, ага болгон камкордук дагы болбой турган, мамлекет менен илимдин, азыр эми ачык айта турган болсок, мамлекет менен академиянын ортосундагы мамиле оңолбой тургандай да. Мисалы үчүн дагы бир кызык нерсени айтып берейин. Министр, билим берүү министри бир кагазды алып алып, мына бул президенттин указы. Мына мен алдына кол коюп койдум. Эми президент кол коет деп, ар кимге көрсөтүп, ошентип басып жүрө берет экен. Аны да ал эмес, академияга жиберет экен. Ушундай деп, а жерде өзүнүн жеке субъективдүү бирдемелери, муну академияны жоош керек, кош керек, аны чыгарып керек деген. Бул болуп атат улам эле. Анан кийин мен ойлойм да, кээде бул кандай бул? Кимдер министр болуп атат? Бул жаман нерсе да. Министрге андай полномочияны ким берди? Президенттин жарлыгы деп бир текстти көрсөтүүгө, элге көрсөтүүгө өзү кол коюп атат. Ким укук берди?
Мындай служебный этика деген, кызматтык этика деген жокпу? Кызматтык укук деген жокпу? Деп кээде абдан таң калам да. Эми ушундай нерселер боло берет экен. Бирок боло бербеш керек. Буга ар бир киши бөгөт коюш керек. Мисалы үчүн, мен айтып коеюн, мен да ушул өлкөнүн жаранымын. Менин акым бар. Эгерде ушундай нерсе боло турган болсо, ал министрби же башкабы, мен анын эч кандай көзүнө карабайм. Ал эмес, соттошууга да болот. Эмне үчүн сотко бербейм? Бир киши өзүнүн полномочиясын абдан жогорулатып, ал эмес президенттин атынан сүйлөп, мен министрмин деп, анан кайсы бир мекеменин тагдырын чече турганысып роль ойноого акысы жок да. Эгер андай болсо, анын өзүнүн жазасын алыш керек да, башка жол жок. Мына ушундай нерселер боло берет экен. Мен көбүнчө, өзүңүз билесиз, Нарын мырза, мен Кыргызстан сыртында жашап калгандыгым үчүн көп нерсени жылдап, 2-3 жылдын ичинде, 3-4 жылдын ичинде улам эле жаңы бирдеме чыгып таң калтыра берет экен. Мен такыр ойго келбеген нерселер чыгат да. Айрыкча биздин, мен дагы жамандаган жолго түшүп кетпейин. Бирок депутаттардын, министрлердин, чиновниктердин кылган иштерин карап туруп абдан таң калам. Себеби профессионализм жок. Профессионал болуш керек да, ар бир киши өзүнүн ишинин профессионалы болуш керек. Ошо профессионализм жок, иштөө маданияты жок, служебный этика деген жок. Жөн эле бирдемени күтүп, ошол жерден ошону пайдаланып, оокат кылыш үчүн гана иштеп жүргөн нерседе мамлекетке кызмат деген андай жок экен. Анан акырында бир нерсени айтайын. Биз ушул мамлекетибизди бөпөлөп колубузга көтөрүп, ошону карап турганды үйрөнө албай койдук. Мамлекетибизди жаман көрсөтүш үчүн ушунчалык аракет кылган адамдар көп. Мына Түркиянын мисалында айтайын. Түркияда Мухсин Yazıcıoğlu деген бир лидер болгон. Бул Büyük Birlik, Улуу Биримдик деген партиянын башы болгон. Мына ошону баягы каршылаштары алып барып туруп түрмөгө салып, тобу менен алып барып, алардын тырмактарына мык кагып кыйнап атканда, Европа болот бул. Европадан комиссия келип текшеребиз дегенде, текшергенде Мухсин Yazıcıoğlu айтат: тырмагыңарды көрсөтпөгүлө. Кыйнады деп айтпагыла. Арызданбагыла дейт. Эмнеге айтпайбыз дегенде айтат: өлкөбүздүн этибары түшүп калат. Түркияда ушундай экен, булар ушундай жапа экен деп мамлекетибиз жөнүндө жаман ой пайда болот. Эмне үчүн биз чет элдиктерге өзүбүздүн өлкөбүздү жамандап турушубуз керек? Көрсөтпөгүлө турмагыңар дейт. Ошентип, баягы комиссия келгенде баардык орунда эч нерсе эмес. Биздин түрмөлөрдө баардыгы мыйзам чегинде дейт. Ошондон кийин аларга сыйырма тартат да. Көрдүңүзбү? Биз болсо жөн эле ал тырмакка эме какканды кой, жөн эле айдап койсо, кокуй бул өлкө мынандай кылып атат деп чет элге жамандап, өзүбүзгө жамандап, өзүбүздүн өлкөбүздү. Анан чет өлкөлүктөргө жамандап, барган жердин бардыгында Кыргызстан жаман деп, ошондой турган шумпайлар, кемпайлар өз тарбиясын алмайынча, ошолор акыл эсине келмейинче бир топ убакыт өтөт окшойт деген өкүнүч да ушул күндөрдө мен ичимде жашады. Рахмат чоң. Оңол күтөт деп үмүттөнөлү. Албетте, албетте. Рахмат сизге. Бизде конокто Сулайман Кайыпов болду, профессор. Рахмат сизге. Рахмат. Саламаттаңыздар.